Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Мугалим Таалайбек кызы Айбеда. Предмет дүйнө тарыхы 11-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабактагы максатыбыз биз эмнени үйрөнөбүз? Белгилүү критерийлер боюнча экиден тарыхый окуяларды, көрүнүштөрдү анализдөөгө. Биз жасайбыз. Терминдерди аныктамалар менен дал келтиребиз. Суроолорго жооп беребиз. Угабыз, жазабыз жана айтып беребиз. Сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Жыйынтык. Спирт ичимдиктердин жана тамекинин зыян экендигин билебиз. Кийинүү адебин өздөштүрүүгө багыт алабыз. Алгач үй тапшырмасын текшерип алалы. Силер тарых дептериңерди ачып, белгилеп отургула. Анда төмөндө берилген суроолорго ооба, жок деп гана жооп беребиз. Биринчи суроо. Италиянын бириктирилишинде эки багыт жаралганбы? Ооба. Экинчи суроо. Германияны Пруссиянын жетекчилиги астында биргебиз деген ойду түштүк аймак колдогонбу? Жок. Үчүнчү суроо. Пруссия королу Вильгельм I Отто фон Бисмаркты премьер-министр кылып дайындаганбы? Ооба. Акыркы сурообуз. Деңиз транспортунун өнүгүшү Суэц каналынын курулушуна түрткү болгонбу? Ооба. Балдар, силер дептериңерге белгилеп жазып, айрым каталар болсо оңдоп койгула. Анда биз силер менен жаңы теманы жазалы. Тема: Европанын 19-кылымдын соңундагы, 20-кылымдын башындагы саясий жана социалдык өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Темага киришүүдөн башта биздин жаңы темада кездеше турган терминдердин аныктамалары менен дал келтирип, дептерибизге жазабыз. Анда балдар, таблицада көрсөтүлгөндөй колонкаларды толтургула. Мисалы, биринчи термин канцлер, анын жообу 4-чү аныктама. Императорго гана жоопту союздук министр. Таблицаны толтуруп болгон болсоңор, жоопторун текшерип карайбыз. Демек, туура жооптор мына ушундай. Канцлер 4-чү аныктама. Императорго гана жоопту союздук министр. Демография 5-чи аныктама. Калктын шартка жараша өнүгүү мыйзам ченеми. Урбанизация 6. Шаар калкынын өсүүсү. Миграция 1. Калктын жер обоштуруусу. Реформа 3. Саясий системанын айрым элементтеринин өзгөрүүсү. Либерализм 2-чи аныктама. Эркин же адамдардын теңдиги. План 1. Европанын саясий өнүгүүсү жана социалдык түзүм. 2. Демографиялык прогресс жана калктын жер обоштуруусу. 3.
урбанизация жана агартуу, ошондой эле турмуш тиричилиги. Европанын саясий өнүгүүсү жана социалдык түзүмү 19-кылымдын 70-жылдарында Англияда парламенттик монархия жана эки парламенттик система иш жүргүзгөн. Бийликке кез-кези менен либералдар жана консерваторлор келип турган. Аткаруу бийлиги жана администрациялык аппарат чыңдалган. Францияда 1870-жылы республикалык түзүлүш орнотулган. Монархиячылардын таасири күчтүү болгон. 1875-жылы 3-чү республикалык конституция кабыл алынат. 2 палаталуу парламент болгон. Мамлекет башчы палаталар тарабынан шайланган президент болгон. Германияда 1871-жылы кабыл алынган конституция боюнча аткаруу бийлиги жана мыйзам чыгаруу бийлигинин жарым-жартылайы императордун колуна топтолгон. Жогорку өкүлчүлүк орган Рейхстаг болгон. Мыйзамдар палатада каралып, император тарабынан бекитилген. Император өзүнө гана жооптуу союздук министрди, канцлерди дайындаган. Италияда буржуазиялык монархия чыңдалган. Өлкө башында король турган. Ал мыйзам чыгаруу укугуна ээ болгон. Королдон кийинки парламент. Парламент негизинен король тарабынан шайланган. Ал эми андан кийинки баскычта Сенат жана өкүлдөр палатасы. Сенат жана өкүлдөр палатасы оокаттуу, мүлктүү адамдар, таасирдүү адамдардан дайындалган. Социалдык түзүм боюнча айтсак, негизги 3 катмар жаралат. Жогорку катмарды каржылык аристократия үй-бүлөсү түзгөн. Алар француз банктарын көзөмөлгө алып турушкан. Негизинен алардын саны 200 үй-бүлөгө жетет. Бул үй-бүлөлөр өзүндөйлөр менен гана мамиле кылышкан. Ортоңку катмар. Буржуазия, чиновник, интеллигенция биригишип ортоңку катмарды түзүшкөн. Аларга билимдүү, иштей билген, зерек, тажрыйбасы мол адамдар кирген. Ал эми төмөнкү катмар жалданма жумушчулар. Алардын көпчүлүгүн аялдар жана жаш балдар түзгөн. Мына ошол завод-фабриканын өнүгүшүнүн натыйжасында аялдардын жана балдардын эмгегин пайдалануу шарттары түзүлгөн. Демографиялык жарылуу. Европанын калкы негизинен өсүп олтуруп, 1900-жылы 400 миллион калк болгон. Бул төрөлүү көбөйгөн жана өлүм азайгандыгын далилдеп турат. Ошондой эле өмүр сүрүүнүн узарышынын натыйжасында кеч үйлөнүү, 25-28 жаштагы адамдардын үй-бүлө куруусу бул нормалдуу эле көрүнүш болгон. Ал эми үй-бүлө маселесинде никеге туруу жана ажырашуу өтө кымбат болгон. Бул аракет эркектин гана чечими менен аткарылган. Негизинен ажырашуу үчүн алар салык төлөшкөн. Салык өтө кымбат болгондугуна байланыштуу байлар гана ажырашса, айрым кедей үй-бүлөлөрдүн акчасы жеткен эмес. Ал эми жаңы жердеги байлыктар
жер огуштурууга түрткү болгон. Европадан Америкага 28 миллион адам эмиграцияланган. Бул ага далил боло алат. Турмуш тиричилиги негизинен тамак-аштын сапаты арткан. Тилекке каршы спирт ичимдиктер жана тамеки көп колдонулган. Ошондой эле кофени канаттануу менен ичишкен. Имараттар болсо модерн стилинде геометриялык оюу-чийүүлөр менен кооздолгон. Ал эми Англияда смокинг мода болгон. Аны клуб, театрларга, ресторандарга кийишкен. Аялдарга болсо кринолин юбкалары тигилген. Кайтарым байланыш. Балдар, силер бүгүнкү жаңы темадан угуп көрүп түшүнгөндөй, бул сүйлөмдөр силерге түшүнүктүү болсо, өзүңөрдүн дептериңерге көчүрүп жазып, бош калган боштукту толуктап жазгыла. Тактап айтканда, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Сүйлөмдөрдү толуктап болгон болсоңор, анда текшерип алабыз. Демек, жооптор. Биринчи. Францияда 1870 жылы республикалык түзүлүш орнотулган. Экинчи. Италияда буржуазиялык монархия чыңдалган. Үчүнчү. Германияда 1871 жылы Конституция кабыл алынган. Төртүнчү. Буржуазия, чиновник, интеллигенция биригишип ортоңку катмарды түзүшкөн. Бешинчи. Европада 1900-жылы 400 миллион калк болгон. Алтынчы. Англияда смокинг пайда болуп, модага айланган. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү өтүлгөн теманы окуп жана түшүнүүңөрдү жазгыла. Ошондой эле хронология түзүп, суроолорго жооп бергиле. Темада кездешкен өлкөлөрдү картадан тапкыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.